Съемка дегенде эми Гүлназ Чыныбек кыздыкындай гонорар эместир. Там $1000, $10,000, $100,000 эместир. Ошол съемка $100,000 деле отказ кылып, эгерде юридический возврат жазып берсең, моральский ущерб деп ашып кетсе $200, $300 төлөйсүң да. Эми сиздердики деле анчалык эместир. Келиңиздер, ушу чогуу деле видео тартпай эле койбойсуңарбы? Элдин башын айлантпай, эгерде чындап баягы мамиле сезим жок болсо, Асель айым, бул сизге көбүрөөк тиешелүү да. Анан өзүңүздөй эзилип эле же сүйлөшүңүз Бакыт мырза менен. Же 1% алыңыз, Адилет мырза айткандай, толуктаңыздар да. А болбосо чын эле биздин башыбызды айланып жөн эле съемкада жүрө бербеңиз да. Бакыттан башка деле көп балдар менен тарсаңыз болот. Баатыр менен, Адилет мырза менен тартып отурсуз. Тилек мырза менен тартыңыз. Мырза да кызганып аны көрөбүз жакында. Кыскасы, келиңиздер, чогуу иштеп эле койбойсуздарбы? Биздин да башыбызды айлантпай, мындай. Ошол сиз юридический отказ кылыңыз. Ошол отказ кылгандын акчасын биз төлөп берели сизге. Ошол сизге штраф болот да, мисалы, мына Асель ачып кетти депчи. Ошону. Ооба, эгерде мындай серьезныйраак карагылачы биздин эме программага дагычы. Жок, серьезный көз караштаган эме болду да, сизге жана башында айтып кеткен. Отура берет окшойсуңар, Бакыт мырза. Ооба, аз жана эле сөздөрдү айтасыздар, кайра элечи. Келиңиздер.